Саламатсыздарбы, кезекте эки дарыгер программасы. Алып баруучулары мен Бигимай Житимишева жана Исмаилов Эрмек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто кургак учук оорусу менен ооруп айыккан Карман Кундуз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Сизди биз баягы өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, жана ошол ооруган жарандарды колдоо көрсөтүп келген жаран катары тааныйбыз. Ошол өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетсеңиз. Рахмат чакырганыңыздарга. Кайталап кетсем, менин атым Кундуз, 24 жаштамын. 19-жылдын аягы бул Кыргызстанга жаңыдан коронавирус оорусу келип баштаганда, ошол коронавирус болуп калдым го деп эмеден өтүп баштап, медосмотрдан анан туберкулез болуп чыккан болчу. Көп дарыга туруктуу кургак учук оорусуна кабылганмын. Анан башында муну кабыл алыш аябай эле кыйын болду. Бул биринчи көйгөй болду мен жолуккан. Экинчи көйгөй болсо, бул менин жакындарымды бардыгын текшерүү учурунда. Бирөөсүнөн чыгып калбаса экен деп, өзүңдү өзүң күнөөлөп баштайсың да. Анан ошол текшерүү, үй бүлөнү текшерүү бүткөнчөктү бул экинчи көйгөй болуп чыгат экен. Анан бардыгы Кудайга шүгүр таза чыгышты. Андан кийин өзүм уже экинчи планга түшүп калдым да. Ой, мен го эми айыгам. Анан главное ушу туугандарым оорубаса экен, бир туугандарыма жукпаса экен. Ушундай нерселерге кабылат да. Бул ушул сен ушундай экенсиң, туберкулез болуп калыптырсың дегенден баштап эле ушундай нерселер, көйгөйлөр адамда жаралат экен. Анан жанатан бери сөз болуп атпайбы? Стигма депчи, анан дискриминация депчи, кодулоо же басмырлоо дегенчи, бул мен айтат элем, бул айлана эле ушинтет экен деп ойлоп калыштыбызыр элдерчи. Эң биринчи бул өзүңдү өзүң стигмалайсың, өзүңдү өзүң дискриминациялайсың. Ушул нерсе көз жазымда калып кетти да жана эфирлерде. Ушул биздин көрөрмандарга башынан стигма, дискриминация деп кетип атпайсызбы? Ошону кыргыз тилинде сиздер ошол кандай терминдер менен колдоносуз, ошонун жөнүндө да айтып. Ооба, дискриминация, стигма деген бул эми орус тилинен келген сөздөр болгон үчүн биздин кыргыз тилиндеги көрөрмандар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир сыйра эми точно которо албасам дагы кичине жакын маанилерин айтып коеюн. Бул басмырлоо, кандайдыр бир эмелер мененчи, мисалдар менен айтсам, басмырлоо, кодулоо, ушундай болуп которулат да. Элемне дейт, ушунун баары ошонун ичине кирет. Бул эми кандай десем, болгон адам ооруп калган үчүн деле стигма, дискриминация болушу мүмкүн эмес да. Может, ал аял болгон үчүн деле стигма, дискриминация бар коомдо, Ковид учурунда деле ковид менен ооруп калдым деген басмырлоо. Мисалы, апасынын баласы үйүнө киргизбей койгон учур болду. Кичинекей балдарыма жугузуп коесуң, эшикте эле жүрүп тур деп, башка бир больницада эле жатып тур деген сыяктуу болду да. Ошон үчүн бул азыр ковидтен кийин Кыргызстандын эли уже бул жугуштуу оорулар кандай болот экен, жугуштуу оору болгон учурда адам өзүн кандай алып жүрүш керектигин, кандай эрежелерди колдонуш керектигин, деги эле ден соолук кандай маанилүү экенин ошондон кийин аны түшүнүп баштадык да. Анан Кундуз, ушул жерде сизден сөзүңүздү бөлүп койдум. Башынан эле ошол окуянын башынан баштайлы. Сиз жана айтып кеттиңиз да, мен ооруп калып, жакындарым оорубаса экен, өзүм эле жакшы болуп айыгып кетем дедиңиз да. Ошондо биринчи кыйынчылыктар эмне болду? Эл кандай сизге мамиле жасады? Сиз өзүңүз кандай абалда болдуңуз? Себеби буга чейинки дарыгерлер менен сүйлөшкөндө бул баягы моралдык колдоо абдан маанилүү деп айтып атпайбы? Ошо кененирээк айтып кетсеңиз. Ооба, абдан маанилүү, сиз туура айтасыз. Эң биринчи ошол кабыл албоо башталат да. Ар бир эле адамдачы бул адамдын природасы десе болот да. Табияты. Биринчи өзүң ишенбейсиң. Чын эле ушундай болуп калдымбы? Бул деген мага да келдиби? Каяктан келди? Мен кимден жугуздум? Мен эмне кылып жугуздум? Ушундай болот. Анан кабыл алгандан кийин анан уже экинчи вопроско өтөсүң. Туугандарым текшертейин, курбуларым текшертейин, кошуналарым текшерсин. Менен акыркы жолу ким көп карым катнаш кылды, ошолор текшерилсин. Жугуштуу оору болгон үчүн жугуп калбадыбы дейсиң. Анан алардын баары мантуу кылышат, жаш балдар болсо, чоңдор рентгенден өтүшөт, флюорографиядан. Анан ошол период бүткөнчөктү аябай ичиңен өзүңдү өзүң жеп, мындай эме болосуң да. Тревога, сарсанаа болосуң да.
Анан алар баары да жакшы чыгып кетти. Буюрса жакшы чыккандан кийин анан болду. Эми мен жаттым больницага, мен эми лечение алып чыгайын деп ошондой кыласың. Ошол учурда депрессияга кабыл алдыңызбы? Башында кабыл алган жокмун такыр эле. Жок, мен болушу мүмкүн эмес, дагы текшерип көрүнчү, может туура чыгып калат, туура эмес чыгып калат депчи. Андан кийин уже туулгандар текшерилип бүтүп, мен уже бейтапканага жатып, ооруканага жатып, өзүм эле чиши врачым болуп, мен аны менен уже сүйлөшүп, биз план түзүп, мындан ары мындай план түздүк, мындай кылып лечение кылабыз, монча айда сен айыгасың, эгер могуларды сен кармансаң, ушул режимдерди кармансаң дегенде уже кабыл алуу кетти, уже принятие дейт да орусча. Кабыл алуу кеткенден кийин уже туугандарга айтып калдым, мынтип жакын сүйлөшкөндөрүмө. Ушинтип ооруп, азыр мен ооруканада жатам. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо тамак алып келип, мага жардам берип койгула. Мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо мен силерге таарынбайм. Мен 1-2 жыл мен көп катнашка чыкпайм. Жанындай отуруштарга барбайм. Туугандардын мероприятиялары болот да, ошолорго барбайм. 2 жыл мен мындай көз жазымымда болуп турайын, анан кийин мен айыккандан кийин уже мурунку жашоо менен жашап баштайм. Баары туура кабыл алды. Демек сиз бул оору менен мен деген күрөшөмүн деп чечим чыгарган турбайсызбы өзүңүзгө? Эми күрөш деген сөз ушу мага жакпайт да. Бардык жакта мынтет противотуберкулезная больница, боремся туберкулезом деген сөздөр, лозунгдар илинип турганда, мага ушул жакпайт. Почему? Эмнеге дегенде күрөш, кыргызчага отурсаң күрөштө эки адам күрөшөт, мисалы, жанагы эле күрөштө деле, рингке чыкканда деле бирөөсү обязательно утат, бирөөсү утулат. Анан бул ушундай, биз күрөш десе бизге ушундай представление келет, бирөө утат, бирөө утулат. Же оору жеңет, же оорулуу жеңет да. Ушул сыяктуу да. Андан көрө туберкулезду дарылоо деп сүйлөсөк, дарылоо деп жазсак, алдын алуу же дарылоо деп жазсак, туберкулездон айыгат турбаймынбы деген эме кетет да, биринчи эле очередь сигнал. Кабыл алуусу оңоюраак болот. Кабыл алууга оңой болот. Мен муну менен күрөшө турбаймынбы деген уже өзүңө бир кандайдыр бир чек коюп, проблеманы жаратат да бул ойчу өзү. Анан ошол дарылоо десе, мен дарыланам, дарылар бар, дарыгер бар, оорукана бар, анан айыгып чыгам деген уже ой кетет. Эң туура айттыңыз. Ушул жерде жанагы сиз айттыңыз, баягы диагноз коюлду, ушул кургагучук деген. Ошондо баягы дарыгерге кайрылуу, дарыгер менен мамиле болуу, же болбосо алардын кеңештери боюнча кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш келдиңизби, же бардык дарыгерлер баягы жакшы мамиле жасап, туура түшүндүрүү иштерин аткарып жатышты? Эң биринчиден мен улуттук фтизиатрияда азыр атын айта берейин, Елена Васильевна деген аябай жакшы врачка туш келип калдым, бактыма жараша. Ал ушул чоң отделениянын директору да. Анан ошол эжеге туш келип калдым. Анан түшүндүрүү ишинен баштайт экен ал эң биринчи. Еще канча жылдан бери бейтаптар менен иштеп жүрүп, уже психолог да болуп кетиптир да. Киргизип отургузуп эле түшүндүрөт. Мен сени монча айда дарылап чыгам. Эгер сен макул болсоң, жана менин могул жердей турган сунуштарыма көнсөң, ушунун баарын туура аткарсаң, анан ооба мен туура аткарам деп, как осознанный человек эле барып орусча айтканда барып жаттым. Анан ал мага керек болсо бир күндө кандай тамактарды жейсиң, канча литр суу ичесиң, кайсы маалда жатып уктайсың, кайсы маалда турасың, ушундай режимдин баарын жазып берди кагазга. Ал мага эле эмес, бардык өзүнүн бейтаптарына ушундай мамиле кылат да. Анан мага ушул подход аябай жакты. Жөн эле жаттың, дары иштең эмес, ушундай эме аябай жакты. Анан ошону менен кылып баштадым. Ушунча жер жемиштерди жейм, ушунча молочный продукттарды бир күндө кабыл алам, саат ушунчада дары ичем, саат ушунчада капельницага барам, саат ушунчада укол алам депчи. Анан ушундай бейтаптардын баарына ушундай отношение болсо, мен ойлойм, ийгиликтүү болот депчи. Ушул кургагучук менен ооруп жатканда сиз бейтапканага жаттым деп айттыңыз да. Ошол жерде канча жаттыңыз жана ошол жерде жатканда башка адамдардын маанайлары кандай болду? Себеби сиз менен сүйлөшүп атып, мен сиздин баягы абдан мотивацияңыз абдан жакшы, мындай дарыланам деген ой менен барыпсыз да. Башкалардыкы кандай экен? Эми 100 киши болсо, 100 кишинин 100 тагдыры бар. 100 кишинин 100 окуясы бар. Бир больницада негизи ооруканада 100 киши жатса, анын ичинен ар кандай кишилер жооптурса болот. Ошол эле учурда мага окшоп, мисалы, бакалаврды бүтүп, өзүнүн кесиби менен иштеп баштап, анан ооруган кишилер бар.
Анын ичинде кандай десем, үй кожойкелери бар. Анын ичинде куралдуу күчтөр кызматында иштегендер бар. Анын ичинде ошол эле ооруканада иштеп жүрүп ооруп калган дарыгер бар. Дарыгерлер болот. Кандидат наук ушундайлар болот. Илимдин докторлору болушу мүмкүн. Түрмөдө мурда соттолгон адам болушу мүмкүн. Ошол бир эле ооруканада бир үй бүлөнүн 3-4 мүчөсү болушу мүмкүн. Адреси жок, жашаган жери жок, көчөдө жашаган адамдар бар го, бомж дейсиз, орусча айтканда. Ошондой кишилер да болушу мүмкүн. Анан ошондой бир аябай ар түрдүү кишилердин эмесине ооруканасына барып кабыл аласың. Анан көбүнчө жаштарга, мындай жаштар ар бир эле окуяны аябай курч кабыл алат да. Жаштардын негизи особенности ошондой го. Барып алып эмне үчүн проблема чыгаргандар болот да. Мен бул жакка жатпайм, мен оорубайм, туберкулез болуп, мен ушундай кишилердин менен жатып калдымбы дегендер болот. Анан мен орусча айтканда осознанно келип, бул туберкулезный больница, мен ушул жерге жаттараланам деп келгендер бар. Түркүн түстүү окуялар бар. Анын ичинде ошондой проблемный деп айтат го, ошондойлор бар. Анан эмнегедир мен ошондой эле мындай өзүмдүн миссиямды мындай өмөтө баштадым да. Ушул бул жугуштоору болсо, эгер бул ушинтип кетип калса, анан үйгө барып дары ичпей койсо, бул үндүүлөргө барып жугузат да. Үйүнө эмес, дагы канча элге жугузат. Окуу жайга барса, же бир жерге жумушка кирип кирсе, муну токтотуш керек, муга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп, мен уже өзүмө кандайдыр бир жумуш таап алдым. Жөн жатпай, ал жакта бошсуң да, дары ичесиң, тамак ичесиң, анан WhatsApp'тан группа создавать этип алдым. WhatsApp'тан. Ал жака 100дөй бейтапты кошуп алдым. Анан темасына туберкулезди токтотобуз деп жазып койдум. Анан ошол жака эмелерди салып баштадым. Маалыматтарды. Анан элдерди туура эмес маалымат берип, жаңылта албайын деп өзүм окушка туура келди. Көптөгөн китеп литератураларды окуп чыктым туберкулез боюнча. Кайдан келген, эмне болгон, кантип иштетиш керек, ошол адамга кандай мамиле кылыш керек деп өзүнчө бир эксперт болгонго аракет кылдым да. Жөн эле ар кайсы ушакта айтып эле кишилер жаңылыштыкка салгандагы бул чоң жаңылыштык да, ошондой ката кетирбейин деп брошюраларды чогултуп ар кайсы жерден стендтерди көрүп калсам сүрөткө тартып алып, ошону окуп, кыргызча которуп, көбүнчө орусча билген, билимдүү кишилер бул өздөрү эле информация ар кайсы жерден таба алат. Эң биздин көйгөйлүү населениябызда, калкта бул орусча түшүнбөгөн, көп окубаган, анан орусча маалыматты которуп өзү сиңире албаган ушундай кишилер көп ката кетирет да. Ошол жана үй бүлөсүнө жугускандар, ошол болуп эсептелип атпай, анан ошол маалыматтарды кыргызча которуп жаза баштадым. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Биз монтип дарыланышыбыз керек. Эртең менен биз деген зарядка кылышыбыз керек. Моундай тамактарды жеп атпайбызбы? Моунларды дагы кошолу. Дарыны монтип үзбөй ичели. Неге дарыны күндө кабыл алыш керек да. 24 саатта ошол сен суточный доза даарыңды ичпесең, сен уже бир күн ичпей калсаң, уже бул минус да. Потому что ошончо доза сага кайра келип туруш керек, чтобы туберкулезный палочки Коха полностью өлүш үчүн ошончо берип атпайбы убакыт. 9 ай, 12 ай, мынча штукта мынча дары ичесиң деп сенин бактерияларың канча лабораторияга барып, сенин акырыңды алып барып, канча дарыга туруктуу экен, канча дарыга туруксуз экен, ошонун баарын изилдеп чыгып атышат. Анан ошол боюнча туура дарыны берип атышат. Анан элдер ойлойт, бул бекер болсо, еще ар кайсы мамлекеттен келсе, жөн эле эксперимент кылып берип атабы дегендер бар. Анан бул дарыны ичсең, туберкулезуң айыкпай эле башка ооруларда кошулуп, инвалид болосуң дегендер бар. Ошондой ката кетирип ойлогондорду алдын алыш үчүн ушуну ишти баштагамда, анан айтып берип, бул дарылар деген бекер эмес, бул дарылар деген биздин өкмөттүн акчасына келип атат. Өкмөттүн өзүнүн акчасы жок, бул биздин налогдор, бул биздин акча. Биз ошого алып келген дарыларды ичип атабыз. Силер ошону түшүнүп койгула деп
ушундай түшүндүрүү иштерин баштап жаттым. Сиздин ошол айтышыңыз боюнча баягы бул ар бир дарынын баягы убактысында берилген бул жөн жайдан эмес. Жөн жайдан эмес. Анан бул баягы мисалы үчүн 9 ай болсо 9 ай ичинде 1 ай ичпей кое турган болсо анда бүт схеманы ошо 6 айдан бери мисалы үчүн болуп аткан болсо ошо схеманы бузуп анда кайрадан ошо туруктуу болуп калышы мүмкүн. Канча эмгектекке кетип атат. Канча дагы саясаттан тышкары организациялар бар Кыргызстанда. Тревоганы эметишип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Ошол жерде түнү күнү иштеген медайымдар бар. Түнү күнү иштеген врачтар бар. Ошолордун эмгегинин баары текке кетип атат. Экинчиден өзүнүн убактысы кетип атат. Ден соолугу эң биринчиден анын ден соолугуна аябай зыян тийип атат. Эмнеге дегенде ошол дарыларды ичип, мисалы 6 ай ичип туруп 7-ай ичпей койду да. Үйүнө чыгып кеткенден кийин, ооба ичип атам деп дарыларын үйүнө алып барып, ичпей койду, например да. Аны эч ким билбейт. Ал эмнеден чыгат? Анализден чыгат. Ар бир айда бейтаптан анализ алып турушат. Канды, какырыкты. Анан ошондо бир айда кандай өзгөчөлүк болду, кандай жакшыруу болду, ошонун баары анализде жазылып турат да. А если сен бир ай дары ичпесең, сразу эле ошол анализде көргөзүлүп калат. Потому что мурунку сезимтал дарылары уже туруктуу болуп калат. Туруктуу деген сөз бул сенин палочкаларыңа бул дары жардам бербейт деген сөз. Анан туруктуу көбөйгөн сайын бейтаптуу дарылоо кыйындай баштайт. Анан ошол катачылыктарды кетирбесин деп ошол жумушту баштагам деп айттым башында. Анан эң коркунучтуусу ошол көп дарыга туруктуу адам үйүнө барып бирөөгө жугузса, ал ошол туруктуу туберкулезду жугузуп атпайбы? Бул деген бул бир гана адамдын өзүнүн жоопкерчилиги эмес, бул социалдык жоопкерчилик. Демек бул туугандардын алдында, элдин алдындагы жоопкерчилик. Ооба да, бизде деген кыргыздар эмен жашап өрөбүз. Менин правам деп эле ушинтип беребиз да. Анан медалдын эки сторонасы бар да, эки бети бар. Праванын артында ответственность деген бар, жоопкерчилик деген бар. Анан көп бейтаптардан угуп таң калчумун да. Менин правамды силер буздуңар, мындай кылдыңар, мени үйүмө эмнеге айттыңар, мени оруйт мени билип калышпады дейт. А жоопкерчиликти ким ойлойт? А жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Ушул вопрос көз жазымда калып кетет да. Анан мындай отургузуп алып фойеге, баарын чыгарып алып, мисалы үчүнчү, анан ошол жерде сүйлөшчүбүз. Сенде кандай көйгөй болду? Сен аны кантип чечип атасың? Сен жоопкерчилигиңди сезип атасыңбы? 3 балаң бар экен, үйдө кичинекей. Биринчи ошолорго жугат экенин билип атасың. Сен каалайсыңбы, чтобы алар дагы 6 ай больницада жатып, ооруканада 10дон дары ичип, күндө ушул жерде жүргөнүн сен каалайсыңбы? Мен жок, каалабайм. Каалабасаң, анда буларды кылабыз. Бул нерсени айтып атканыңызда мен жанагы немени эстеп кеттим да, көп учурунда обсервацияга алса, баягы тааныш аркылуу ошол жерден качып кетип, айылга кетип атканда, ошентип атып, баягы бүт айылды жуктуруп койгон учурлар бар да. Эми бул ковид деген бул аябай бат жугчу оору да. А туберкулез андан айырмаланат. Ал андай бат жукпайт, бирок баары бир деле ошол жанында жашаган адамдарды эмеге учуратып атат да. Ошол айтып өттүңүз да, ооруканада депчи, ошондо орто эсеп менен канча айбы же болбосо жумабы жаттыңыз? Менин диагнозум көп дарыга туруктуу туберкулез болгон үчүн мен кыйла көп эле дарыга туруктуу палочкалар менден чыкты да. Ошон үчүн менин лечениям 24 айга созулду, 2 жыл. 2 жылдын 1,5 жылын мен ооруканада өткөрдүм. Эмнеге дегенде, үйгө барганда, үйдөн көзөмөлсүз дары ичкенде, бир күн 12-де ичсең, бир күн саат 2-де ичип, же эртең менен уктап калсаң, сен завтрак кылбай каласың, же үйүңө конок келип калат, же сен конокко барасың. Ошентип режим бузулат да. Анан ошону үйгө келип 1 ай жашаганда, ошо режимди мен сактап атканымды сразу сездим дагы. Анан үйдөгүлөргө айттым. Мен больницага барып эле, ооруканадан эле дарыланайын. Потому что аяктан эртең менен саат 8-де тургузуп, 9-да завтрак, эртемек тамакты берет. Онон бирде дагы тамак берет. Анан дарыңды убагында алып келип берет. Эгер сен укол назначать этилген болсоң, же капельница назначать этилген болсоң, анда убагында аласың. Үйдөн болсо, укол сайып берип кой деп бирөөнү суранышың керек болот. Капельница сайып берип кой деп дагы бирөөнү суранышың керек болот. Ал эми ал учурда бизде эмне болуп аткан?
пандемия аябай күчөп жатканда кимге суранасың? Ошон үчүн көп убактымды мен ооруканада лечение кылганга туура келди. Ошол дарылоо бекер болдубу же төлөдүңүзбү? Дарылоо бардыгы бекер. Дарылар бул биздин өкмөттүн акчасына алып берилет, а бизге бекер берилет. Ооруканада жатсаң дагы бекер. Күндө 850 сомдон ар бир ооруга өкмөт акча бөлүп берет. Ал аны сен бир күндүн ичинде жейсиң. Эртең мененки тамак, түшкү тамак, түштөн кийинки полдник деп коет, кечки тамак, ошонун баарын ичесиң. Маскалар күндө берилип турат, мисалы үчүн, маска тартыш болду аябай Кыргызстанда, пандемия учурунда маскаларды саат менен алмаштырып берет. Эртең менен кечинде 10 мүнөттөн терезелерди ачып, полностью комнатаны абаны алмаштырасың. Ушундай режим сакталат. Анан ушул режимди сактасаң, дарыгердин айтканы менен болсоң эле туберкулезден айыгасың деп мен азыр ооруп жаткандарга кайрылгым келет. Ошол сиз демек 2 жылдын ичинде толук турда айыгып бүттүңүз. 2 жылдын ичинде толук турда айыктым. 2 айдын ичинде менин палочка кохаларым уже отрицательный анализди көргөзүп баштады. Бул эмне дегендик? Уже бул жукпайт деген сөз да. Дарылоо боюнча дагы айтып кеттиңиз да. Баягы биздин дарыгерлер буга чейин да сүйлөшүп атканбыз. Побочный эффект же терс эффекттер депчи. Ошо сиз өзүңүз ошол дарыларды кабыл алган жаран катары кандай терс жактарын көрдүңүз? Же болобу экен ошондой нерселер? Башында дары ичип баштаганда сен организмиң көнгөн эмес да мынча дары ичкенгечи. Бул деген чындыгын айтканда химиотерапия болуп эле эсептелинет да. Күндө ошол химияны ичишиң керек. Башында ушундай жагымсыз жагдайлар башталат. Башың айланып, жүрөгүң айланып, көңүлүңө эч нерсе жакпай, жаныңдагы кишилерди көргүң келбей, сүйлөсө уккуң келбей, ушундай учур болот. Бирок бул эми бир күндүн ичинде болбойт. Бул 2-3 саат ошол пока дарылар сенин ичиңде сиңип кеткенчекти болот. Ошол учурда суу ичип, ар кимге мындай өзүңдүн эмеңди таба алышың керек да. Потому что бул биздин денебиз менен какой-то бир связь бар да, биз сүйлөшөбүз да. Ой, мен жүрөгүм айланып баштады, мен таза абага чыгайын, суу ичип алайын деп мындай сүйлөшөсүң да өзүң организмиң менен. Ошондой кылыш керек. Анан бул деген эми лечение бүткөнчөктү болот деген сөз эмес. 2-3 ай ошентип көнбөйсүң, андан кийин организм көнөт. Сен өзүң организмиңди түшүнүп баштайсың. Мен мындай кылышым керек деп. Ар бир айда анализ тапшырып турасың да. Кайсы витаминдер сага жетишпей жатат? Кайсы витаминдер жетиштүү? Жетиштүү болсо аны ичпейсиң, жетишсиз болсо аларды врач менен кеңешсең, ал айтат, давай мындайлар сага жазып берейин, ичесиң. Ошентип врачтын көзөмөлүндө болсоң эле баары жакшы болот. Иногда болот. Кимде өнөкөт оорулары бар болсо, бирөө мүмкүн сахарный диабет, бирөө ошо ооруп жатып, анан стенокардия, ар кандай жүрөк кан тамыр ооруларына туш келет. Бирөөнүн буга чейин эле неврологияга денеси, организми жакын болгон болсо, ошондой оорулар козголуп баштайт. Аны дагы дарыгерлер айла амалын табат. Болгону гана сен өзүң абалың кандай болуп атканын тыгыз байланыш болуп дарыгер менен айтып турушуң керек. Мен көчө жакшы көтөрдүм, бүгүн мындай болдум деп. Керек болсо мындай противорвотный таблеткалар бар, бардыгы бекер берилет ооруканаларда. Болгону гана айтып туруш керек. Капельницаларды назначить этет. Деги дарыгер сенин жаныңа кандай күч келбеш үчүн болгон аракетин жумшайт. Чын айтканда. Анда ошо бейтаптар тарабынан жардам болуш керек экен да, себеби дегенде алардын дегенде настрой деп коебуз го биз, дегенде жаңыдан кабыл алып баштагандан кийин жок, мен жакшы ичем, жакшы өзүмдү сезем деп, эгер ошентип настраивать этсе өзүн, жардам береби сиздин оюңузча? Ооба, психосоматика деген чоң илим бар. Эки тараптуу болуш керек. Чоң илим бар. Адам деген өзүнө өзү жардам бериш керек да. Адамдын табияты ушундай. Бир проблемага кабылмайын, жайдары жүрө берет. Мындайча айтканда деле, ден соолук болбосо деле, башка жагдайда деле көңүл ток жүрө берет. Качан гана ошол проблема сенин маңдайыңа келип турганда, анан ошондо сен тыгырчылап, муну чечкейин, каяка барсам, кандай эме кылсам, кимден совет сурасам, эмне кылсам деп, адамдын табияты ушундай, ушинтип баштайт. Анан кээ бир адамдар болушу мүмкүн, эми мындай
дарыланбай мен өлүп эле калышым керек деген киши эле эч нерсе кылбаса, калгандын баардыгы орусча айтканда как бы выкарабкаться из этой ситуации деген нерсени эметип баштайт да. Ошо өзүнө программа түзөт. Мен мындай кылам, мындай жардам сурайм, бияка барам. Анан эң сиз айтып атпадыңызбы, ошол бейтаптын көмөгү керек депчи. Мен бирден бир ошол жумушту баштаганымдын себеби ушул болгон да. Докторго кирсең, доктор өзүнүн сөзү менен эле айтып түшүндүрүп коет. 100 бейтапка бир доктор. Бир доктор дагы пенсия возрастында. Анын ичинде алкоголь ичкени бар. Например, да? Бейтаптардын ичинде түркүн түстү бар. Бирөө такыр эле түшүнбөйт, бирөө такыр эле кабыл албайт, бирөөнүн жаңы башталып, депрессиясы башталган убак, бирөө үй менен урушуп жүрөт, маанайы жок. Ошонун баарын күндө эртең менен обход кылганда баарын угуп, чарчайт. Өзүнө кабыл алат. Өзүнө кабыл алат. Доктор чарчайт, чынын айтканда, аны да түшүнүш керек. Ар кандай адамдар бар да, мындай деле кургак учуктуу доктор болбосо делечи, башка доктордун деле барып, мисалы үчүнчү поликлиникага кирип, абалын бир кечинде барып көрсөңүздөр, бак чарчаптыр деп өзүңүздөр да түшүнөсүздөр, сиздер деле өзүңүздөр доктурсуздар да. Ошол сыяктуу эле да, бул фтизиатрлардын жумушу бир эки эсе кыйын да. Анан ошо 100 бейтаптын окуясын угуп, 100 бейтапка психологиялык кеңеш берип, еще и дарысын назначать этип, аны менен жандай терс кыйыр таасирлерди кантип жеңиш керек, ошонун баарын айтып берип атып, бул чарчайт. Анан мен бош чарчаган пенсия возрасттагы докторду көрүп, мен буга жардам беришим керек. Бул мага жардам берип атат, мен да жардам беришим керек деп ушул жумушту баштаган. Сиздей бейтаптар көбөйө берсин анда. Бул жерде мен дагы бир нерсени түшүндүм. Баягы бир гана дарыгердин жумушу эмес, бул бейтаптардын дагы бири-бирине жана дарыгерме жардам бериш. Да, мен айта кетейин, бул коомдун жардамы керек. Бул ооруп калган дарыгерге эле керек эмес. Бул деген ошол үй бүлөңдө бир мүчөсү ооруп калса, бул деген ошол үй бүлөнүн баарына тиешелүү. Потому что бул ооруган кишинин эле жоопкерчилиги эмес, таза турган кишинин да жоопкерчилиги да. Ал дагы ойлош керек. Мен буга кантип жардам берем? Мен өзүмө жугузбай үчүн кандай эмелерди көрүшүм керек? Ошол эле бул коомдук деп айтып атпаймынбы? Телевидениянын жумушу, радионун жумушу, саламаттык сактоо министрлигинин жумушу, ошол эле учурда общий мамлекеттин жумушу, жугуштуу оорулар менен кантип иштешти, биз коронавирустан кийин жакшы билип калдык. Соц тармактарда кандай жардам көрсөтүлдү, кандай чуркашты активисттер, коомдук жарандын активисттер, ошол сыяктуу эле жапа-тырмак баардыгыбыз киришсек, буну алдын алуу оңой деп ойлойм. Жеңебиз дегенде эле ишеничтерибиз бар. Ал эми ошо болгон иш болуптур дегендей, азыр кандай, азыркы жашооңуз жөнүндө айтып бербейсизби? Кичине стимул, мотивация берсин биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Мен сентябрь айында 2021 полностью айык мен чыктым да. Анан ойлондум, эми дальше кандай кылсам деп. Буга чейин коронавирус убагында баардык окуу жайлар онлайн форматта болгон үчүн мен магистратурага тапшырып койгон болчумун. Пандемия убагында биринчи курсту аяктап, азыр мен дипломный работамды жазып атам. Дипломный работам ушул пандемия убагындагы жугуштуу оорулар менен саламаттык сактоо министрлиги кандай күрөштү, жагдайы кандай. Ушундай жумушту жазып атам, магистратуралык. Анан ошентип жүргөн учурда эле жана мен айтып калдык, ONLPAC Кыргызстан деген приложение бар, тиркеме кыргызча айтканда. Ал бейтаптарга ооруну жеңүүгө жардам берет деп. Ошонун жаңыртуу иштери, жакшыртуу иштери жүргүзүлгөндө ушул командада өзүм дагы иштегем. Бейтаптын көз карашы менен бул приложение кандай болуш керек деген суроолорго мен жооп берген болчумун. Аны да айта кетпесем болбойт. Ал азыркы учурда саясаттык эмес организацияда, орусча айтканда неправительственный организацияда иштеймин. Ушул бейтаптардын эле баягы көйгөйлөрүн чечип, мамлекет тарабынан кандай проблемаларга туш келсе, ошону чечкенге жардам берем. Мына сиз өзүңүздүн кесибиңиз бар экен, өзүңүздүн жолуңузду таап келиптирсиз.
эмоционалдык жактан кандай өзгөрүүлөр болду мисалы үчүн ушунча убакыт дарыланыптырсыз, сөзсүз да эмоционалдык бир дуйгулар бар да. Бар, убагында болгон. Айтып атпайбы, мен дарыгер менен абдан тыгыз байланышта болгон үчүн болгон состояниемди айтып берип турчумун. Анан качан сага психологиялык жардам керек болсо, бул службадагы бекер. Сага психолог келип сүйлөшөт. Эгер сенин проблемаң сүйлөшүлгөндө эле чечилсе, сүйлөшүп чечип берет. Эгер сен уже таблеткаларга муктаж болсоң, ал дагы уже каралган. Анан бул наоборот мени чыйралтты десем болот. Чыйралтты десем болот. Мен 2 жылдын ичинде 3-4 жылга чоңойдум, аябай. Мен жоопкерчиликтүү болуп калдым. Өзүмдүн эле ден соолугум эмес, мен айланамдагы чөйрөдүн ден соолугу үчүн дагы жоопкерчиликтүү болуп калдым да, аябай. Анан бир жумушту баштап алдым да. Жанагы группаны ачып алдым, 100 кишини кошуп алдым. Алардын баарын азыр 80% айыгып уже чыгып кетишти. Анан алар сарафанное радио деген түшүнүк бар Кыргызстанда. Ой, коомдо. Сарафанное радио болуп эле бири-биринен угуп, ушундай кызыңыз бар экен, ушинтип ооруп айыгыптыр, анан ушундай менен иштейт экен деп бири-бирине айтып атып эле азыр жаңы бейтаптар кайра мага телефондон байланышка чыгып башташты да. Анан мен муну кантип таштап коем деп, мага уже бул эми чоң миссия болуп калды. Анан аларды мен жок, мен айыккам, мен силер менен болду иштебейм, азыр башка жакка баргыла деп айтып кое албайм да. Ошон үчүн ал группа уланууда. Сезимдер мисалы үчүн бул баштадым, мен бул баракчамды жаптым, жаңы баракча баштаймын деп мындай бир сезимдер болдубу сизде? Ооба, бир убактарда болгон. Ушул оорудан эптеп айыгып кетсем болду. Ушу менен мен бул баракчаны жабып, жаңы баракчаны ачып, мен эч нерсе болбогондой жашай баштайм деп бир кээде бир кыйын күндөр болот го, бир күнү көңүлүң түшүп калат, бир нерсе жаман сөз угуп каласың. Ошондо эптеп эле ушундан кутулсам, мен мындан ары башкача жашайм деп. Анан кийин ойлонуп көрсөм, бул баары эле ушинтет да. Бейтаптардын баары эле эмнеге бир анын ичинде жакшы журналисттер бар, жакшы мындай эл өкүлдөрү бар да. Анан баары эле ушинтип мендей болуп эле болду, бул баракты жаптым, мен бул туберкулез жөнүндө сүйлөбөймүн, айтпаймын деп эле жаңы жашоого өтүп кетсе, бул жөнүндө ким айтат? Кундуз, бүгүн ушундай сонун маалыматтарды бизге бердиңиз. Менимче бул биздин акыркы көрүшүбүз эмес, дагы көптөгөн маалыматтарды берсеңиз биз абдан кубанычта болмокпуз. Эми сөзүбүздүн акырында биздин багы адатта эле болуп калгандай эле каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Мен эми көбүнчө бейтаптарга кайрылуум да. Эгер силерде ушундай ооруп бар экенин билсеңиздер, же үй бүлөңүздөрдө бирөө ушундай туберкулезго кабылса, курагучук бар экени уже аныкталса, анда буга аябай эмоционалдык жактан жөн гана кабыл алып, эми болсо болуптур. Анда дальше уже экинчи этапка өтүш керек, дарылоо деген. Мүмкүн ал аныкы ачык түрү. Андай болсо алып барып эмеге жаткырыш керек. Ооруканага барып жатып, дарыгериңиз менен жолугуп, таанышып, аны менен дальше кандай иштеш жумуштары аткарылат, дагы эмне күтүп турат сүйлөшүп. Если сиз ошонун жакыны болсоңуз, тууганы болсоңуз, досу болсоңуз, күйөөсү, аялы болсоңуз, барып өзүңүз текшерилиңиз. Значит, сиз жакшы чыктыңызбы? Эми мындан кийинки жумушуңуз буга көмөк көргөзүү. Көмөк деген только акча жактан эле болбойт. Көмөк деген моралдык жактан болот. Эң биринчи көмөк бул моралдык жактан. Жакшы сөз айтып, жакшы СМС жазып, жакшы болуп кетесиң буюрса, бир аз чыдап кой, баары жакшы болот деген сөздү эле айтып койсо, бул ошол кишиге тоодой дем берет. Ошон үчүн бирөөдө ушундай болсо, кайдыгер карабаңыздар деп айтат элем. Жакын тууган болбосо да мүмкүн классташы болот, группалашы болот, Биз коомдо жашап жаткандан кийин бизде айлана чөйрөбүздө киши көп да. Анан айтат элем, ошол бир жакшы сөз сүйлөп койсоңуз эле ошол көп жардам болот деп. Чоң рахмат. Абдан кандай десем, продуктивдүү бир программа болду бүгүн. Рахмат, чоң рахмат сизге. Себеби дегенде коомчулукка сиз дем бердиңиз бүгүн, мотивация бердиңиз. Рахмат.
урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки чыгарууларда көрүшкөнчө саламатта калыңыз. Саламаттаңыздар.